5 yılda oldu. Yaklaşık bir ay. Ama sonra ortamda öldüm. Olmuş ise. Количество практик 85 миң, 42 миңге біз өз үстіміз бердік. И қалғаны да Карантин кіргенден бері әр аймақтың жетекшілігі, шағырлар жетекшілігі чоң сынудан өтіп жатады. Мемлекеттік билік дағы чоң сынудан мына өтіп жатабыз. Мына ушундай мезгилде, шундай қатал мезгилде ким екені билинет. Дана билинет да. Мына биринчи Бишкекте Борбор шаарыбызда өзгөчө абал киргенден бери биринчи өзгөчө кырдаал кирди. Абдан көп мүчүлүштөр болду. Бирок бара-бара ал мүчүлүштөр жоюлуп, мына азыр ыраты менен иш жүрө баштады. Айрыкча мен ыраазы болгонум ушул абалды туура түшүнүп, жер-жердеги жетекчиликке, айрыкча мына Бишкек шаарында, Ош шаарында элибиз туура түшүнүп, абдан өзүнүн салымын кошуп атат. Мына тартипти кармап, тартипти сактап, мына бул чоң салымда мен ыраазычылык билдирем. Ушундай мезгилде элибиздин кандай катмары калктын ушундай жардамга муктаж экенин биз даана билебиз. Ушу тизме менен толук жардам бериш керек. Бир дагы адам, муктаж болгон адам калбаш керек да мындай оор учурда. Муну айрыкча билесиңер, күнүмдүк киресеси күндө таап, күнүмдүк жумуш менен өз тиричилигин өткөзгөндөр мына кыйналып жатат. Мына ушуларга биз жардам көрсөтүшүбүз керек. Мамлекеттин деле мына мүмкүнчүлүгү башка мамлекеттердей болбосо дагы, бирок ушундай оор мезгилде, кыйын мезгилде бир дагы адамды, бир жараныбызды кыйналгандарды кароосуз калтырбайбыз. Резервтер бар. Анын баарын тең колдонобуз буюрса. Көбүнчө баягы кызмат көрсөтүү тармагында иштеген элибиз кыйналып атат. Мына ошол кээ бирлерин дагы ишти жандандырабыз деген ниетибиз бар. Бирок ал мезгил келинек дагы. Ошо 24-тү, 25-и буюрса ошондо көрөбүз. Андан кийин чечим кабылдайбыз. Анан өткөндө мэр менен да сүйлөштүк, премьер да сүйлөштүк баарыбыз тең. Анан кээ бир ишканаларды иштете баштайбыз. Алардын тизмеси бар азыр. 3 этапка бөлдүк, ага да келебиз. Бирок ошого чейин чыдап, айрыкча ушул азык-түлүккө, тамак-ашка муктаж болгон элибизге жардам бериш керек да. Ушуга катуу көңүл бургула. Буюрса будан да чыгабыз Кудайдын колдоосу менен, аракетибиз менен. Жакшы күндөр да келет, экономикабыз оңдолот буюрса, Кудай кааласа. Бирок ошого чейин күн-түнү уктабай, аракет кылып, элдин арасында болуп, элге жардам берели.